Танк менен карышкыр атууну сунуштаган депутатка алтын көлөчү ыйгарылды. Эсиңиздерде болсо, Т-Медиа Групп февраль айынын башында элди кыжырланткан аткаминерлер боюнча элдик сурамжылоо жарыялаган. Онлайн сурамжылоонун жыйынтыгында алтын көлөч өз ээсин тапты. Биздин редакция жүргүзгөн сурамжылоого сунуш-пикирлер, комментарийлер ачык айтканда азыраак келди. Ошонун ичинен катышуучулардын көпчүлүгү Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевди бул сыйлыкка көрсөтүштү. Интернет колдонуучулар Камчыбек Жолдошбаевдин Жогорку Кеңештин трибунасынын акылга сыйбаган бир нече жолу айткан пикирлерин мисал келтиришти. Маселен, өткөн жылы Жолдошбаев кадимки эл ташыган кичи бустар менен депутат кесиптештери жумушка каттаса уялганын, ал үчүн баш кийимин ылдый кылып өтүп кетерин айткан. Дагы бири быйыл Нарын облусунун Актала районунда карышкырлар айылга кирип жылкыларга кол салганын, аларды танк менен атууну өкмөттөн суранган. Депутаттын парламент трибунасынан айткан видеосу социалдык тармактарда тарап катуу талкуу болгон. Интернет колдонуучулары Жолдошбаевди мына ошол демилгелер үчүн Т-Медиа Групп жарыялаган элдик сурамжылоодо алтын көлөч сыйлыгына талапкерлигин көрсөтүшкөн. Айтмакчы, Камчыбек Жолдошбаевка эскертебиз. Эгер Ош шаарына жолуңуз түшсө, биздин редакцияга кайрылып алтын көлөчүңүздү ала кетсеңиз болот. Кийинки айдын чиновнигине добуш бериңиз. Сурамжылоо март айында да уланат. Ушул айдын аягына чейин Т-Медиа Чекит KG сайтынын кат куржунуна пикир калтырып, элдин кыжырына тийген чиновниктерди сунуштасаңыз болот. Өзүнүн ишине кайдыгер мамиле кылган, айрым учурда акылга сыйбаган, жоругу жана айткан сөздөрү элдин арасында терс пикирлерди жараткан аткаминерлерге добуш бериңиз. Эң көп добуш алган аткаминерге Т-Медиа Групп сайтынан алтын көлөч берилет. Сурамжылоонун жыйынтыгы ар бир айдын акыркы күнүндө чыгарылат жана ар бир жеңүүчүгө алтын көлөч ыйгарылат. Добуш берүү үчүн сиз тандаган аткаминердин аты жөнүн комментарийге жазыңыз. Булак Т-Медиа Чекит KG. Söz депутат Жолдошбаев Камчыбек Жолдошбаевичте. Урматтуу депутаттар, урматтуу Мирлан Сапбеков, Ашыбек Мойдунович, мен сиздердин көңүлүңүздөрдө мурунку неделеде айттым эле ушу карышкырларды атуу боюнча. Бул Ашыбек Мойдунович 6000 сом берет экен бир карышкырды атканга. Ага охотага чыкканга 10 киши барат экен. 7-8 айдайт экен. 4-5 дагы жатат экен, таң атпай саат 4-тө. Тетиги алыскы райондордо түнкүнүн 30 градус болууда. Анан ушунун 6000 сомун учкун айылынан Нарын районунан мага берип атат. Ушуну көбөйтүп койсо 2000 сомго өзүбүз эле атат экен. Анан ушул маселени бир коюп койсо, көп деле маселе эмес экен. 500 карышкыр атса 1 миллион сом керек экен, 2000 сомдон кошуп койсо. Бул жерде 6000 сосуп энди сена башкасы кармаганда колуна 4800 сом тиет экен. Аналарга таң ичиш керек да жатып. Ушул маселени өзүңүзгө алып койсоңуз. Анан биз мен айттым эле, вертолет менен аткан сак жакшы болот эле. Рустамовго айтып, сиздер поручение берип турсуңар, Рустамовго айтып атат. Вертолет менен атканда болбойт. Ал өзү охотанын өзүнүн жолдору бар дейт. Эми карышкырды танка менен атып бербейт. Карышкырдын тамагынын баарын өзү жеп койгон, ал кийиктерди баарын жеп койгон үчүн ылдый элдин короосуна секирип кирип курсак ачып атат. Ушул маселе боюнча Рустамовго поручение берип, бир кийиктен аркар бул жатса 400-500 миң сом штраф алат. Анан ал штрафты кайерге кетирет? Бир эле кийиктикин алып эле атса эле болот. Анан ал туруп алып бизге кат жазып атат. Мына ыйлайчу эле болот. Анын катын окусаң ышыкта ыйлайт, жана буркурап жиберет да. Ошо кантип болсун? Ушуну бир эсиңизге салып койсоңор. Андан кийин урматтуу депутаттар, бизден бул жерде Суравалдиева деген депутатыбыз бар, жакшынакай. Аны чёрный пиар кылып, 3-4 кесипке жазып, интернеттерге чыгарып, атасынын илгери рейдерский форум менен жанагы эмеси сатып алабыздар, юлуп алабыздар, жасаган кээ бир жолдоштор бар. Алар бизде кыйындар бар, арам акчага төгөндөр. Ошолор туруп алып туруп, жана Салымбек окшоп, тиги журналисттерди жалдап, жаштыртып, анан кээ бир депутаттарды каралайт. Ошон үчүн мен айтат элем, Мирлан Сакбекович, ушул маселе боюнча карап, эмне үчүн ал депутатты каралап көрүнгөн газеталарга жазып үйрөтөмүн кылат. Ал туура эмес, мен билем мунун баштары каяктан чыкканын, мурунку 2005 жылы эмне болгонун, кандай болгонун.
ошол маселени түстөп турап, ал биздин депутатты жөн эле жерден каралай бербесин. Чоң рахмат көңүлдүү.